Өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан жүргүзүлгөн бул жолку машыгууда каладагы номер 4 Алтын балалык балдар бакчасындагы чыккан өрттү зыянсыздандыруу милдети тийиштүү кызматтарга жүктөлдү. Мындай иш-чара балдар бакчасында алгачкы жолу болгондуктан бир тарабы таңыркап, мындай ызычуудан чочуган балдар ата-энелер да болбой койгон жок. Бар көрсөтүп койгула мени. Корчкуңарбы? Коркподук. Эмне кылыш керек экен? Андай үн чыкканда эмне кылыш керек экен? Качыш керек. Антке менен кырсык Кашкабактын ортосунда тилсиз жоо айттырып келбейт. Андыктан жакшысы ар дайым анын алдын алуу жана ага даярдыруу жагын эстен чыгарбоо зарылдыгы күч. Шаардык билим берүү бөлүмү менен атайын макулдаштырылган бул тактикалык машыгуу. Ошо мындан тышкары бакчанын администрациясы билдиргенде бул ата-энелер менен билдирилген бул. Эми кээ бир ата-энелер укпай калган экен, ошолор кичине келип кабатыр болушту. Бардык нерсеге даярдыруу ар дайым болот, бизде болуп келген. Анан бүгүнкү дагы бул иш-чаранын үстүндө ошол нерселер көрсөтүлдү. Аны менен катар өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлдөрү мындагы жамаатка өрт өчүрүүчү шаймандарды иштетүүнү да практикалык негизде көрсөтүп беришти. Себеби көпчүлүк учурда имараттарда коопсуздук жак эске алынып, керектүү тетиктер менен камсыздалганы менен аны иштетүүгө келгенде коомчулукта маалымат жокко эсе. Жыл башынан бери өрт коопсуздугу үчүн жүргүзүлгөн машыгууларга тийиштүү кызматтардын активдүү катышуусу бул жолу даана байкалды. Албетте, алардын биргеликте иш алып баруусу бир кырсыктын өз учурунда алдын алууга чоң өбөлгө түзөөрү бышык. Кызматташы бул бүт кандай бизде ЧС деп коет, өзгөчө кырдаалдар болгон учурда, чакырган учурда дайым эле түнкү саат 2, 1, 3 күндүзү кайсы убакыт болсо деле машыгууларга деле ошол эле бизге өрт болгондой эле келишет. Өрт учурунда кандай өзгөчө кырдаал учурунда кандай келген болсо, ошондой эле келип, дайым ошондой өрт кырсыгы учурундагыдай жардам берип келишет. Бүгүн да машыгуу болгону менен ошол эле өздөрүнүн жумуштарын аткарды деп ойлойм. Кырсыктын алдын алууга багытталган ишмерчемдерин күчөтүү ар дайым учурдун талабы болуп келген. Антпесе канчалаган адамдар тилсиз жоодон аман калбаган фактылар күч алышы турган кеп. Эске салсак, мындан 50 жыл мурда Таласта алыскы аймактагы малчылардын балдары окуган Киров мектеп-интернатында өрт чыгып, анын кесепетинен 39 бала каза болгон. Бул каргашалуу окуя Кыргызстандын тарыхында чоң кайгыны алып келген каратак болуп кала бермекчи. Ал эми өткөн жылы Жалал Абад областынын аймагында 642 өрт кырсыгы катталып, андан 6 адамдын өмүрү кыйылган. Алардын бири жаш бала болчу. Улкан Кожоева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.